Бул аскер кызматкерлери жашыл берет алуу үчүн сынакка катышууга катталгандар. Алар буга чейин оор сыноодон өтүүгө физикалык жактан кызуу даярданышкан. Анткени аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөндөр жашыл берет баш кийимин кийип жүрүү укугун алуу үчүн атайын сынактан өтүшөт. Сынактын биринчи этабында талапкерлер өздөрүнүн физикалык даярдыктарын көргөзөт. Анда турникет тартууну 100 метр жана 3 чакырым аралыкка чуркоо каралган. Катышуучулар сынактын башында эле өзүнүн мыктылыгын көргөзүүгө аракетин башташты. Экинчи бөлүгүндө аскердик билимин текшерүү үчүн теориялык сабактардан суроолорго жооп беришет. Сынак офицерлер жана аскердик кызматтын келишимдик негизинде өтүп жаткандар үчүн уюштурулат. Кызыктын баары сынактын 3-чү бөлүгүндө болот. Мында жоокерлер 15 чакырым аралыкты ар кандай тоскоолдуктарга карабай 2 саат 5 мүнөттө басып өтүшү керек. Талапкерлерди алдыда тикен зымдуу жана бат кактуу тоскоолдуктар күтөт. Андан баары талап боюнча жөрмөлөп өтүшү зарыл. Мындан сырткары аралыктан мина жардыруу, ок атуу, радиациялык химикалык зыяндуу тоскоолдуктан өтүү, аскердик байланыш каражатын колдонуу, жеңил сооттолгон аскердик техникаларды айдоо, ок атуучу курал-жарактарды чачып жыйноо этаптарынан өтүшөт. Бул үчүн алар кызуу даярданышкан. Негизинен бул сынакка даярдыгым аябай жакшы болду. 2 жыл тапшырып өтпөй калгам. Калган нерселерден чечим чыгарып быйыл дагы аябай аракеттенип өттүк десек болот. Теориялык жактан, физикалык жактан өзүмдү жакшы даярдадым. Жашыл берет сынагына жалпысынан 52-870 аскер бөлүгүндө кызмат кылган 92 аскер кызматкерлери катталып, жыйынтыгында болгону 15 жоокер жашыл береттин ээлери болушту. Берет ээлери тарабынан атайын түзүлгөн комиссиянын катышуусунда кабыл алынды. Ар жылы өзүнө ишенген талапкерлер сынак тапшырып, жашыл берет ээлери болуусу салтка айланууда. Атайын дайындалган аскер бөлүктө жашыл берет ээси болуу бул өзгөчө бир стимулга ээ. Айтсак, жашыл берет аскер кызматкерлери арасында эң баалуу баш кийим эсептелет. Сынакты өткөрүүнүн негизги максаты күжүрмөн даярдыктарын бекемдөөгө багытталат. Айжаңыл Турдумаматова, Улар Кайназаров, ЛТР, Баткен облусу.